Ассаламу алейкум, агайын туугандар, кутмандуу кушубак кечиңиздер менен. Терелүктү билдирип эфирге чыгып калдык. Негизинен сүйлөгөнгө караганда жазганды көбүрөөк жакшы көргөндөрдүн катарындамын. Бирок замандын талабына жараша ушу сүйлөгөнгө да туура келет экен. Журналисттик кесиптин ээси болгондуктан ушул сүйлөгөндү да ала жүрүш керек экен туугандар. Анан анча мынча өзүбүздүн пикирлерибизди да билдирип чыгып калып атабыз. Дүшөн агай айтмакчы, ар кайсыдан аз-аздан айтып турабыз, көргөн билгендерден. Жазганды жакшы көрөм деп атпаймынбы туугандар? Ошону айгинелеп сөзүм куру болбош үчүн бирин-экинин китептеримди көрсөтүп коеюн. Өзүмдүн ошо кабинетимде отурдум эле. Ааламга тете алаканда айылым аттуу алгачкы китептердин бири. Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, ааламга кетчү жол айылдан башталат эмеспи? Андан кийинки ошол Каба атабыз жөнүндө, ошол Кожомкул балбандын өзүнүн атасы жөнүндө жазылган китеп. Смар Шмеев деген Дунган улутундагы жазуучу повесть кылып жазган экен илгери, 1962-жылы чыккан китеп. Ошонун негизинде ушундай китеп түзүп чыкканбыз. Андан кийин ушул Бийназар уста Кожомкул балбан атабыздын досу, кийин кудасы болгон, кан кудасы. Ошол киши жөнүндө жазылган. Бул киши Кожомкул атабыздын досу, кудасы болгон үчүн эле эмес, бул көкөмөрөн баштаган дарыяларга, чоң дарыяларга көпүрө салып, мечит курдуруп, мектеп салган чоң уста. Ошол киши жөнүндө китеп жазганбыз. Анан Кан күйгөн жылдар аттуу китебим. Бул жерде негизи даректүү китеп. Фронттон келген каттар, жалпы ком алдында каражаттарына чыккан материалдар, макалалар кийрилген. Анын ичинде өзүмдүн фронттон кат аттуу алгачкы аңгемем да бар. Ошолорду кийрип ушундай китеп чыгарган элек. Анан соңку китептерибиздин бири ушул Көкбөрү. Көкбөрү бул көркөм чыгарма, повесть. Былтыр эле ушул Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын алды. Эми бул сыйлык деген жоопкерчиликти арттырат экен, күчөтөт экен, дагы да жакшы чыгармаларга жазганга баягы түртөт экен. Буюрса окурмандарга жакшы чыгармаларды, китептерди тартуулайбыз деген ойдомун. Эми ар кайсыдан аз-аздан утпайм туугандар. Могу кийим кече боюнча мен айткым келип атат. Ушул кийим боюнча мен көп мындай окуяларга туш болдум. Биздин сырткы көрүнүшүбүз, кийим кечек, айдаган машинебиз, жашаган үйүбүз адамдардын оюн кадимкидей өзгөртөт экен. Канчалаган жетекчилерге, министр, депутаттар да болдук кабылдамасында. Анан сен жупуну кийинип турсаң, бирок сенин акылың, сенин долбооруң, ошол акылың мындай өтпөй калат экен да. Кийимиң жупуну болсо, ошол кийген кийимиңе эле жараша мамиле кылып коет экен. Ал тиги коопсуздук кызматкеринен баштап эшиктен кирген катчысы, өз жетекчи өзү. Катчы секретарша деп коебуз го. Ошо секретаршалардын деле суроосу көбөйүп баштайт. Кийимиң бутуңан башыңа чейин бир сире карайт, тырбагыңдын учуна чейин. Анан жупуну кийинип алсаң, мындай жүдөгөн көрүнүп калсаң эле суроосу көбөйүп, ошол министр, депутатка кирмегиң да азап болот. Анан дресс-код менен барсаң, костюм менен чыкып барсаң, анда мындай кириш кадимкидей оңой болот да. Ошо катчынын дагы мамилеси башкача болот, жетекчи дагы мындай башкача көз караш менен кабыл алат дегендей. Мен жеке өзүм андай эмесмин, антпегенге колдон келишинче аракет кылам, адамдын кийимине жараша мамиле кылганга ушунчалык аракет кылам. Бирок пендебиз, кээде ошондой учурлар болуп кетет, бирок мен кадимкидей өзүмдү желкелеп, адамдын кийимине жараша мамиле кылганга аракет жасайм. Эми кыргызда айтат, кийимине жараша кабыл алып, акылына карап узат дейт. Ооба. Бирок азыр көпчүлүгү ошол кийимиңе эле жараша кабыл алып, кийимиңе жараша эле узатып койгон учурлар көп кездешет да. Анан атаң көрөй дейсиң.
Эми албетте бир жакшы кийинбеш керек деген ойду айткан жокмун, бирок ошол кийимге жараша мамиле кылбаш керек го деген ойду айтып атам. Анан мен ушуну кеч түшүнүп калдым өзү. Анан ошол жетекчиликке кирип атканда кичине ак көйнөк, көк көйнөктөрүмдү, костюмдарымды кийинип алып киргенге аракет кылам. Бирок өзүмдүн ар жагымда да койбо, дээримде жок окшойт. Негизи кийимге деле өтө маани бергендердин катарында эмесмин. Рысбек Акматбаевдин бир сөзү бар го, эркекке бир көйнөк жетиштүү деген. Мен ошол сыяктуу жүргөн жигитмин өзү. Анан мен эң алгачкы унаам ошо Жигули маркасындагы машина эле. Анан 2000 канчанчы жылдар болду экен? 2018-19 жылдар болсо керек. Болот Шамшиев атактуу кинорежиссерибиз бар, СССРдин эл артисти. Ак кеме баштаган кинолорубузду, Караш деген шедевр, классикалык кинолорубузду тарткан биздин сыймыгыбыз. Ошол киши болуп 2016-жылдары кино сценарий жазып калдык. Каба жоо жүрөк деген орусча жазчу ал киши. Каба храброе сердце деп чыгарды. Ошентип мамиледе жүрдүк, чыгармачылык жактан иштешип, жеке үй бүлө менен катташып деген. Анан бир жолу үйүнө барсам, ошол маанайы жок, ошол машинесин уурдап кетиши, өрттөп салышкан экен. Анан ал жигитти өдүм, ал киши мени абдан бир бай, ушундай финансылык жактан көп жетишкен деп ойлочу окшойт, канчалык көп жүрсөк деле. Анан айдаган машинемди көрчү эмеспи, жана айтып атпаймынбы, Жигули айдачумун деп. Анан Орозалы мени тиги Дом киного чытап койчу дейт. Анан макул, чытап коеюн, жүрүңүз деп. Анан көчө мындай машина парковкалар бар да. Анан баратсак эле бир мындай жыпка чөмдү ойлоду окшойт. Анан мен мындай Жигулини ачып эле отуруңуз десем, мындай өңү башы башкача болуп кетти да. Анан ушул машинанын кармагычы монтуп кармап алып эле чукпай барады. Бул киши жакын эле жашайт, бул Дом киного өтө деле алыс эмес, бир 10 мүнөттө жетти окшойт. Ошол 10 мүнөттүн ичинде сүйлөгөн деле жок. Таңыркап бараттыбы же билбейм. Анан жетейин деп калганда мага үнтү Орозалы деди. Сага могу машина жарашпайт экен деди да. Анан мен эмнеге деп делеген жокмун, мындай суроо деле берген жокмун. Эми өзүмдүн ошол убактагы чама чаркың ошондой да. Эми анан ошентип эле түшүп кетти. Анан мындай учуру Омор Султанов, атактуу биздин акыныбыз. Ошо мен ойлойм, Алык Осмоновдон кийин ошол кишилер турат да, Омор Султанов. Мен тамашалап калчу элем, бул киши менен дагы абдан көп жүрдүм. Өзгөчө өмүрүнүн аягында көп катташып, чогуу жүрүп калдым. Анан айтчу элем эме депчи. Омор менен Орозду түшүнбөгөндөр Хаямды түшүнбөк беле депчи. Омор Хаямды түшүнмөк беле деген сыяктуу да. Анан ал киши дагы мени Жигули айдаганымды билбейт окшойт. Бир күнү эле өзүнүн машина, менин машинам эмес, сенин машинең менен баралчы деп калды бир жерге. Анан макул деп дагы баягы Жигулиме отургузуп алып жөнөдүм. Анан ал киши айтат, ой, сен мындай башка дагы машина айдай турган жигит элең го, сенде ошондой мүмкүнчүлүк деле бар го. Же ага айтайынбы, буга айтайынбы деп мындай суроо салып калды эле. Агай, жок, мага ушул азырынча чама чарк ушундай эле, ушул эле жетиштүү деп ушинтип жүрдүм. Негизинен эми ал кишилер мени жакшы жүрсүн, жакшы машина айдашсын деп жүргөн окшойт да. Эми алардын тилеги жакшы болчу, албетте түшүнөм. Бирок мен ошол машинеге карап мамиле кылып, кийимге карап мамиле кылбаганга аракет кылам.
ошо майы кызматкерлер деле ошо машинеңе жараша мамиле кылчу, кийинчерээк мындай жакшыраак машина айдап калсаң жакшыраак мамиле кылат кадимкидей. Башкача да, кыскасы биз деген ушундай мындай сырткы көрүнүштөргө көбүрөөк маани берип калдык туугандар. Анан өткөндө дагы бир мындай бир көйнөк менен 2-3 эфирге чыгып калсам, мындай мен жакын саналаштарым айтып калды. Кечке эле бир көйнөк менен, бир кийим менен чыга бересиң, кичине түрлөнүп кийинип жатсаң чыкпайсыңбы депчи. Анан эми туш келсе, кайсы кийим туш келсе, мен ошо менен эле чыгып атам да туугандар. Эфирди сыйлап ошентип чыгып туурдап атышат. Эми аракет кылабыз ошентип жакшы кийим менен чыкканга. Ошол туугандар, анан көп эле нерсени айтайын деп атам эле, ой чачырап эстен чыгып атат. Баса жакында эле быйыл август айында Венгрия мамлекетине барып калдык. Ошол жерде парламенти, Мажарстандын парламенти бизди конокко чакырып, ошол отуруп калдык ошо сессиясында. Ошол жерде элчиликте иштеген бир жигит бизге которуп берип отурду. Бул жерде дейт, бул мамлекетте мындай мыйзам бар дейт. Ал кандай мыйзам десеңиздер, төмөндөгүчө экен. Эгерде ошол Мажарстанда төрөлгөн балдарга мажарча ат койбосоң, анда күбөлүк бербей коет экен да. Мындай айтканда, жарандык бербей коет. Себеби ал улуттун баалуулугун сакташ керек. Ороз, Асан, Үсөн, Чыңгыз, Дүйшөн деп кое алсаң, анда сага жарандык бербейт экен. Мисалы үчүн Алексей деп коесузбу, орустун атын коесузбу, же башка бирөөнүн атын кое алсаң, ошондой жарандык бербей турган мыйзамы бар экен. Туугандар, бул мыйзам бир четинен мага жакты. Бул эмнени билдирип турат? Бул улуттук баалуулук. Биз кыргыздар дагы ошол кийинки учурда башка өлкөнүн, башка улуттун аттарын коюп атабыз. Бирөөнүн оюн таңуулап койбо деген эч ким жок. Ар кимдин өзүнүн иши. Эмне деп Бокмурун деп кое алса дагы, Борончу деп коебу, эмне деп коет. Адам ата-эне өзү билет деңиздерчи. Негизи динде айтылат, ошол бала ата-эненин эң чоң милдеттеринин бири бул балага жакшы ысым коюп берүү дейт. Анан ошол кыргыздын мыкты керемет аттары бар. Ошондой аттар турса дагы башкача аттарды коюп атабыз. Мен эми дагы жолу айтайын, баса белгилеп, туура эмес түшүнүп албаңыздар. Таңуулап туура эмес кабыл алып албаңыздар да. Ар ким өзү билет деп айтып атам. Бирок биз жалпы мындай идеологияны, улуттук идеологияны, кыргыздын бир каадасын сактап, кыргызча аттарды койсок деген мындай чакырык таштагым келип атат. Бул акыркы статистикаларга таяна турган болсок, мисалы үчүн эң көп коюлган аттар экен да. Бул эми Мухаммад дейт. Мухаммад бул биздин диндеги пайгамбарыбыз, эң акыркы пайгамбарыбыз деп айтылат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дейт. Анан Умар дейт. Али, Амир, Билал, Усман деген аттар эң көп коюлган ысымдар экен. Анан кыздарга Салиха, Амина, Фатима, Алия, Раяна, Сафия, Алия деген, Альфия деген аттар эң көп коюлган экен. Анан мен ушул Раматылык Чубак ажынын айтканы эске келет да. Ушул айткан экен, анын дагы бир атыңды бир арабча атка котортуп албайсыңбы деген таризде айтышыптыр. Анан мен эми сөзмө сөз айтып бере албайм, бирок жалпы мааниси ушундай да. Анан ошо Чубак ажынын карабайсызбы, кандай нарктуу киши болгон, өзүнүн улутун сүйгөн киши болгон да. Менин атым Чубак деген экен. Бул ат Манаста дагы бар. Анан бул өтө мааниси терең, мыкты ат. Күн чубактап келатат деп айтат кыргыз.
Мен атымды котортпойм деп котортпогон экен. Бул чубак ажынын мыктылыгы, эрендиги да кайран киши. Ошол канчалык диний билим албасын, канчалык алжаганда молдолук баягы билим жатпасын, өзүнүн кыргыз заты ошол исламга, мусулманчылыкка ушундай берилгени менен атын өзгөртпөй, калпагын кийип, кыргызча сабак өтүп, ушинтип жүрүп өттү. Ошол туугандар эми мен бир эле бул жакта арабтар эми эң көп коюлган үчүн айтып атам, могу статистиканы эң көп коюлуптур депчи. Бул 2023 жылда статистика экен, 2024-кө чыга элек болсо керек, жок экен, интернеттен карасам. Анан көбүнчө ошол биз мисалы үчүн арабча ат болсо Юсуф, Юсуф пайгамбардын аты, ошону кыргызчалатып, мисалы үчүн Жүсүп же Жусуп деп кое алганбыз. Өзүбүзгө ыңгайлаштырганбыз да туугандар. Мисалы үчүн самоварды деле орустардын самовар деп коет. Самовар деп алдык, өзүбүзгө ыңгайлаштырдык, өзүбүздүн тилибизге жатыктырып, ыңгайлаштырып. Дагы эмне, картошкасын картошка дедик, кроватин керебет дедик. Ушул сыяктуу мындай өзүбүзгө кыргыз жыттанган аттарды койсок жакшы болор эле. Мен да өзүмдүн балдарыма ошентип койгонго аракет кылам. Нукура кыргызча ат болгонго, ошого мен да чакыртыштайт элем туугандар. Анан ошол бизде Гулялар, Катялар өтө көп эле да, ушул өзгөчө Советтер Союзундагы эжекелерибиз. Атыңыз ким десе эле Катя, Гуля дейт, чын атын сурап койсоң Калбүбү, Гүлзат, Кайрылсын жана башка деп Кдан чыгылып башталса эле аны Катя кылып алышкан. Гдан башталса Гуля кылып алышкан. Ошондой да. Мисалы үчүн Үсөн деген аттарыбызды, Асан, Үсөн дейбиз, ошонун Үсөнүн Усен кылып алышкан. Көп фамилиялар жүрөт азыр Усенов деп. Ошондой туугандар. Эми орустарда ар бир доордо ушундай экен. Өзүнүн баягы кыйынчылыктары болот экен. Баягы орус бийлигинде турганда, СССРдин доорунда деп коелу. Ошол орусча аттар көбүрөөк коюлган. Партсъезд, Ленинбек деген аттар бар болчу. Азыр эске келбей атат, бирок бир топ ондогон орусча аттар ошо кыргыздын уул кыздарына берилгенин жакшы билебиз. Бизде бир туура эмес түшүнүк бар да. Эгерде мындай аттуу баштуу бир улуттук баатырлардын, улуу инсандардын ысымын койсок, бала көтөрө албай калат деген. Бул дин жактан дагы туура эмес түшүнүк, анан мындай акылга салганда деле туура эмес да туугандар. Мисалы үчүн Манас деп баламдын атын коюп койсом, балам көтөрө албай калат, чарчап калат деген сыяктуу бир түшүнүктөр бар эми. Эл болгондон кийин ошондой ар кандай көпчүлүк болгондон соң мындай ошондой түшүнүктөр чыга берет экен да. Ошондой улуттук баатырларыбыздын, аттуу баштуу инсандарыбыздын кыргыз жыттанган ысымдарды кое берели. Эми азыр мындай арабча же башка аттарды койгон биздин замандаштарыбыз, туугандарыбыз мени мындай туура эмес түшүнүп албасын. Туура түшүнүңүздөр. Атыбызга жараша затыбыз болсун. Баардык биздин ымыркайларыбыз, балдарыбыз атына карабай ошол бактылуу, өмүрлүү болушун деп тилейли. Аман бололу.